Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Абхаз армян номерлуу машиналарды каттоо 1 апрелде башталат. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды каттоо 1 апрелде башталып, 1 октябрга чейин созулат. Бул тууралуу транспорттук каражаттарды айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы кабарлашты. Легалдаштыруу мамлекеттик агенттиктин бардык аймактык башкармалыктарында жүргүзүлөт. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал эми документи жок болсо, айдоочу ID паспортун эгерде бар болсо, машинаны каттоо жөнүндө күбөлүктү менчик укугун тастыктаган документи бар болсо, автоунаа издөөдө, күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Чек арадан алып өткөндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берген маалым кат легалдаштыруу үчүн 100 000 сом төлөгөнү тууралуу дүмүрчөктү унаа мекемесине бериши зарыл. Мындай автоунааларга 10 аймак катары мамлекеттик номерлар берилет. Машина катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Кыргызстанда 2015 жылы оңролдуу автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок соңку жылдары Армения, Абхазия, Грузия өлкөлөрүнөн оңролдуу машиналар кирип жатат. Евразия экономикалык биримдигинин Бажы кодекстин 264-275 беренелерине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Машинаны ээп аймагына киргизип жатканда убактылуу бажы декларациясы толтурулат. Бул документти 1 жылдык мөөнөткө чейин алса болот. Автоунаалар Кыргызстанда катталбайт. Булак Азаттык. Мекке шаарына кирүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Сауд Аравиянын компетент органдарынын маалыматына ылайык 29 апрелден 10 июнга чейин Хаджга даярдык көрүү алкагында Мекке шаарына кирүүгө жана жүрүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Тышкы иштер министрлиги буга байланып Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Белгиленген мөөнөттө Сауд Аравияга барууну пландаган кыргыз жарандарына киргизилген чектөөлөрдү эске алуу зарылдыгын эскертти. Хаджды аткаруу үчүн Сауд Аравиянын мыйзамдарына ылайык тиешелүү хадж визаны алуу зарылдыгын эскертебиз дешти мекемеден. Министрлик кыргыз жарандарын Сауд Аравия падышачылыгынын мыйзамдарын, эрежелерин сактоону сунуштайт. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге кол коюлду. Бүгүн Худжанд шаарында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимине жана Худжанд декларациясына кол коюлду. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон, Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев катышты. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, мамлекет башчылары бул документтерге кол коюу өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн урматтоону символдоштураарын, ошондой эле Борбор Азияда конструктивдүү диалогтун, натыйжалуу кызматташтыктын үлгүсү катары кызмат кылаарын баса белгилешти. Жетишилген макулдашуулар өз ара ишенимди бекемдөө,
туруктуулукту сактоо, региондогу интеграциялык процесстерди өнүктүрүү үчүн жаңы перспективаларды ача тургандыгын кошумчаланган. Өлкө башчылары 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен чекитте орнотулган символикалык стеланын ачылыш аземине катышты. Салтанаттуу иш-чара Худжан шаарынан видеоконференция байланышы форматында өттү. Аземдин жүрүшүндө мамлекет башчылары бир эле учурда атайын тирегич тактага орнотулган баскычты басышты. Андан соң Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, ошондой эле Тажикстан, Өзбекстандын премьер-министрлеринин орун басарлары лентаны кесип, стеланы расмий ачышты. Стела элдердин достугун чагылдырып, чек ара маселелери биротоло чечилгенден кийин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын, ишенимдин, ынак коңшулуктун жаңы доорун билдире тургандыгы айтылган. Булак Суперкежи. Жалал-Абадда Ташиевдин демилгеси менен көчөт отургузуу иштери башталды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен Жалал-Абад облусунда экологиялык кампания жүрүп жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 31 мартта билдирди. Анын алкагында 100 гектар аянттагы какыраган адырларга 40 000 көчөт отургузулат. Табиатка инвестиция салуу бул биздин экологиялык коопсуздукка, Кыргызстандын жарандарынын жыргалчылыгына кошкон узак мөөнөттүү салымыбыз деп белгиледи Ташиев. Иш-чарага Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев, министрлдин өкүлдөрү, УКМКнын кызматкерлери, ошондой эле Токой чарбасынын адистери катышты. Көчөттөрдүн натыйжалуу өсүшүн камсыздоо үчүн израилдик заманбап сугат системасы орнотулууда. Аны Туркиядан келген адистер ишке киргизип, көп жылдык пайдаланууга ылайыкташтырат. Долбоордун алкагында 7 түрдө жаңгак, фисташка, бадам, алма, карагай, өрүк жана башка ийне жалбырактуу дарактар тегилүүдө. Ажекеев белгилегендей, Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында 2000 гектардан ашык токой массивдери отургузулат. Ошондой эле негизги автомагистралдардын боюнда жашыл аллеялар түзүлөт. Эркиндик болот. Алмамбет Чыкмаматов патент кайтарыларын айтты. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Чыкмаматов чакан ишкерлер үчүн патент тутумун кайра кайтаруу каралып жатканын билдирди. Ал чакан ишкерлер кааласа патентти, кааласа көзөмөл кассалык машиналарды колдоно аларын белгиледи. Салык кызматынын төрагасы бул боюнча учурда президенттин жарлыгы даярдалып жатканын айтты. Биз чакан ишкерлер менен байма-бай жолугушуп, алардын пикирлерин угуп, сунуштарын эске алдык. Албетте мурдагы системаны жаман деп айтпайбыз. Ал тартип болсун, бардыгы салыкты төлөсүн, мамлекет бардыгын көзөмөлдөсүн деген жакшы идея болгон. Тилекке каршы азыркы базарлар, инфраструктура көзөмөл системасы ага даяр эмес экен. Ошондуктан азыр патент системасын кайтарабыз. Бирок патент системасында атайын чек болот. Мисалы, балмуздак саткан менен контейнер иштеткен содагерлердин бирдей салык төлөгөнү адилетсиздик там. Салык деген адилеттүү болушу керек. Товардын жүгүртүүсү көп болсо көбүрөөк төлөшү керек. Анан эркиндик болот. Эгерде жок, мен патент төлөбөйм, менин жүгүртүм патентке дагы жетпейт десе, анда алып көзөмөл кассалык машина менен иштей берет, деди ал. Ошондой эле ал дүйнөлүк таржибаны эске алуу менен зергерлерге салыктык жеңилдиктерди берүү да сунушталып жатканын белгиледи. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге кол коюлду. Бүгүн Худжан шаарында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимине жана Худжан декларациясына кол коюлду. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон, Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев катышты. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, мамлекет башчылары бул документтерге кол коюу өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн урматтоону символдоштураарын, ошондой эле Борбор Азияда конструктивдүү диалогтун, натыйжалуу кызматташтыктын үлгүсү катары кызмат кылаарын баса белгилешти. Жетишилген макулдашуулар өз ара ишенимди бекемдөө, туруктуулукту сактоо, региондогу интеграциялык процесстерди өнүктүрүү үчүн жаңы перспективаларды ача тургандыгын кошумчаланган. Өлкө башчылары 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен чекитте орнотулган символикалык стеланын ачылыш аземине катышты.
Салтанаттуу иш-чара Худжан шаарынан видеоконференция байланышы форматында өттү. Азиянын жүрүшүндө мамлекет башчылары бир эле учурда атайын тирегич тактага орнотулган баскычты басышты. Андан соң Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, ошондой эле Тажикстан, Өзбекстандын премьер-министрлеринин орун басарлары лентаны кесип, стеланы расмий ачышты. Стела элдердин достугун чагылдырып, чек ара маселелери биротоло чечилгенден кийин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын, ишенимдин, ынак коңшулуктун жаңы доорун билдире тургандыгы айтылган. Булак Суперкежи. Султанбай Айжигитов БШКны сотко берди. Мандатынан ажыратылган Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов Борбордук шайлоо комитетине каршы доо арыз менен Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Тимур Иманкулов жергиликтүү басылмалардын бирине билдирди. Ал арызды 31 мартта берилгенин, бардыгы мыйзам чегинде болоруна ишенерин айткан. Эске салсак, БШК 28 марттагы жыйынында Айжигитовду мандатынан ажыраткан. Ал эл өкүлү чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынганын белгилеп, анын мандатын кароо боюнча БШКга кат жолдогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин үстүнөн президентке, башкы прокуратурага, Жогорку кеңештин төрагасына арыз жазганын айткан. БШК чечим кабыл алардан 10 күн алдын Ташиев депутатка мандаты караларын эскерткен болчу. Тагыраагы 19 мартта Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында УКМК төрагасы Айжигитовду оор сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган чек ара келишими боюнча коомдо туура эмес пикир жаратты деп айыптаган. Ошондой эле ал эл өкүлүнө 2017 жылы бир баланы урган үчүн кылмыш иши ачылганын, кийин депутат кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткенин айткан. Андан ары Ташиев сөзүн кийин Айжигитов шайлоого катышып жатып, ошол соттуулугу боюнча документтерди БШКга бергенин, андыктан анын мандаты мыйзамсыз болуп каларын айтып кошумчалаган. Буга Султанбай Айжигитов да жооп берип, ага ачылган кылмыш иши далилденбегенин, кийин алар мөөнөт өтүп кетти деген таристе жаап коюшканын белгилеп, кезинде Ташиевке деле иш козголгонун эске салган. Айжигитов ошол жыйында парламенттен ага жакшы сөз берилбей жатканын жүйө кылып, бул боюнча кенен талкуу кылуу үчүн Ташиевди дебатка чакырган. Анда УКМК башчысы өзүнүн ордуна аны менен дебатка БШК чыгарын айтып күлгөн. Кыргыз бийи бийленип, Садыр Жапаровду Худжанда Рахмон өзү тосуп алды. Бүгүн президент Садыр Жапаров Тажикстандын Худжан шаарына иш сапар менен барды. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлады. Маалымдалгандай, өлкө башчыны аба майдандан коңшу мамлекеттин лидери Эмомали Рахмон салтанат менен тосуп алган. Худжандагы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын башчыларынын жолугушуусунда үч өлкөнүн ортосунда мамлекеттик чек аралардын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге кол коюу күтүлүп жатат. Мамлекет башчыларынын жана ошондой эле өкмөт башчыларынын орун басарларынын катышуусу менен онлайн форматта мамлекеттик чек аралар кесилишкен чекитинде орнотулчу мемориалдык тактанын ачылыш аземи болот деп айтылат маалыматта.